жакшы эле. Мен суроо берип коеюнчу, мен Кундуз байке. Assalamu алейкум. Сизге ийгилик, Кудай насип этсе өтүп кетиңиз. Мен суроо мындай да, азыр көлдөн чыктым деп атпайсызбы? Эйлап токтогулдар чыкты деп атабыз. Туура, бирок спецфонд түзүлгөндөн бери 1 миллиард 200 миллион акча кетти да. Ошону барып калсаңыз, изилдеп, ошону жеп кеткендерди чыгарасызбы? Сизге суроо. Мындай. Мен мага парламенттик мандатты бергенде дагы мага мен поручение кылып берем. Текшерип бергиле могу депчи. Көзөмөлгө алам. Муну текшере турган орган бөлөк. Ошондой эле сиздин агаңыз дагы 2010дон баштап 2012-че иштептир да. Күнөөлүү болсо камайсызбы? Ошого поручение бересизби? Эгерде күнөөлүү болсо, камалсын. Күнөөлүү болсо камалсын. Камалсын. Сөзүңүзгө турасыз. Турам мен. Хорошо. Менин убактымдагы ченери сиз енді Çok olasın. Бүгүз коюп бете biraz. Hakikatsızlık bu odattan mı? Yok, kalın şu yerden az eldin gözünce mi? Teledebat emez, jön öyle. Oy fikir almaşaylı, el bilsin, ayırmasın. Ben bu hakem jol doңдойунда jip menen жүрөтүн, калды ойгончу. Men болсо жөө жүрүштүрөм. Айырмасын билейли. Мен билим деңгээлим көргүлө. Мен ансезин көрдүм. Бергиле, айырмасын билсин. Мен өзүм акыйкатым бар. Ошону угуп койгула. Айырмасын билип койгула. Урушташ кылбайсыз эч качан. Урушташ эмес бул жерде. Эл көрсүн. Эл атайын келди, мени көргөн келди мун жартысы элечи. Эл суранып атат, бериңиз айтай. Ушундай акыйкатсыздыктан биз жетпейбиз ийгиликке. Айырмасын билейиш да. Söylesizler. Onu beriңиздер, үнүм бүтүп калды. Bir жерде мен сага бир сөз айтып кетейин. Болот үкөм сен дагы сага да ийгилик ошол жерге барып жет. Сен азыр жашсың. Сен Кудай каза Кудай буйруса, жакшы максаттарга алдыга шак коюп атасың. Бирок сен бул жерден өтө чоң жаңылыштык кылып атасың. Сен Кундуз байкенин жашына келгенче сен ошондой жипти эки эселейбиз Кудай каза Кудай буйруса. Өз эмгегиң менен жетесиң. Бул жипке Кундузбек Кошалиевич өз эмгеги менен жетти деп айтсам болот да. Бул башка машина, бул жалдап келип атат, бензин куюп келип атат берге. Бул баланын эмеси. Акыйкат кылсак жакшы болмок да. Бисмиллахиррахманиррахим. Мындайда жигиттер, туугандар. Мен чын мына Аллах күбөдө, мен өзү намаз окуган баламын. Намаз мен Кундуз байкени ишенген үчүн мен ушу жүрөм. Эгер Кундуз байке иштебей турган болсо, мен бул киши менен жүрбөйт элем. Бул машина меники. Бул жерде мындайда биз буга чейин адамдар көнүп калганбыз. Адамды адам бузат. Жаман адат бузат. Мына жалган сүйлөө бузат. Буга чейин адамдар жалган сүйлөп келген. Бирөөнү жамандап ушундай менен келгенде ошону айтып коеюн. Мындайда буга чейин канча депутаттар келип кетти, туурабы? Siz жолдун өзүн текшерген жоксуз да, сескен жоксуз, бут менен баскан жоксуз, биз басып жүрөбүз. Же Жигули менен жүрбөйсүзбү анда? Жок, сен Жигули менен жүргөнгө биз күнөөлүбүзбү? Жок, кантип сезесиздер? Момда жып менен тиги 20 миң 30 миң доллар. Жок, кантип сезесиз? Сезбейт да, внедорожник. Жок, сүйлөшөбүз. Айла жок, жол ушундай болуп атат. Же тайлар утат, же байлар утат. Акчасы бар экен мына кетип калды. Мен болсо жүрөм. Мирлан аке мына могул жерде турабы акелер? Саргамыстан жөөм, уас менен келип могул жерге келип атам. Анткени акыйкатты бүгүн айтпасам, эртең кеч болот. Сөз атасын айтпасам өлөт, турабы? Сөз атасы өлөт. Бүгүн айтышым керек. Мына чындык чычалайт, качып кетти. Жоо кетсе кылычыңы бокко чап дейт. Азыр момент айтыш керек. Азыр дебатка чыга десек чыкпаган. Бербей койду. Дебат деген ушул жерден талашпайт беле мен менен, талаша албайт. Бул акем 2010-жылы качып кеткен. Качып кеткен, Бакиев акта качып кеткен. Не дейсиздер? Жок, биз кичине эме кылалы дейт да, культурначы. Мен унчукпайын дедим мейли. Элди экиге бөлбөй дедик да. Анткени отурушту. Эмнеге анткени өстөрү ошондой жол менен келген. Спецфонд турдаган жогорку кеңешке барды. Бүгүн эми ошол жерден жип менен келип сиздердин башыңыздарды айлатып атат. А мен өзүм юристмин. Экинчи билимим болсо муниципалдык башкаруу, именно ушулардын ишмердүүлүгүн башкара турган атайын окуп атам менчи. Кармашсам до конца кармашайын депчи. Элдер айтат, жаштар айтат, акчаң жок бара албайсың. Мына акчам жок, качырып атам мен. Качып кетти го. Бербейт беле микрофонду могул жердечи. Эң биринчи мен эмнени көрдүм эл арасында базы. Барсам мен эң биринчи жаштарга өбөлгө түзөм. Кантип түзөм?
Эң биринчи агитатор деген нерсени алам мен шайлоо кодексинен. Агитатор көрүп атпайсызбы? Жандоочу адамдар 10дон 15тен монтип. А мен агитаторум жок, булардын финансовый капиталы бар экен. Мен капиталым сиздер. Мен сиздердин жүрөгүңүздөрдү ойготсом, сиздер баа бересиздер мага. Булар акчанын капиталы менен келип атпайбы? 5тен 10дон агитатор алып койгон, алар ырдайт, тигини коёт, буну коёт. Мына мен бир эле балам бар могул. Тону томкоробуз ушу экөөбүз элечи. Келдин Борбордук 15 ноябрда Борбордук аянтка чакырам. Мага жазылып коюңуз. Ушундай күрөшчү. Мен жаштар үчүн тур беришим керек мен. Мени көрүп жаштар түзөлүш керек эртең. Чыгыш керек жаштар дагычы. Жемне обязательно ушулар кошомат кылган адамдар барыш керекпи? Карапайым үйдөн деле чыксын. Жемне жип айдагандар эле жетиш керекпи? Карапайым Ошондой чыксында. Чыксын. Биз өзүбүздүн укукту өзүбүз эми талашабыз. Болот Дүйшөналиев. Болотбек. Азыр эмнеге качып кетип калды? Эми жана сүйлөшөбүз ошону бербей качып кетип атпайбы? Дегендери бар ошону. Ошону айтып койбосун деп атат. Деп чыгып качып кетип атпайбы? Тамак. Тамактар. Келиңиздер, биз кетели, жылайлы. Бата бериңиздер. Бери кара, токтогулдун күнү келсин, жаш экенсиң, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болуп. Ушул Токтогул району боюнча алдыга чыгар. Бул андамадатты боюнча ушул ишиңе так аткар жигит. Кана, алга, 10 миң. Айтыңыздар келсин.